Биздин окуучуларыбыздын бири азыркы күндө өтө ийгиликтүү инсан, айына 300 000 сомдун тегерегинде киреше көрөт ай сайын. Бир убакта чет өлкөлөргө кызыгып, чет өлкөгө саякатка чыгуу үчүн гана келген. Бир убакта жөнөкөй үй кожокеси катары ишти баштайт. Бир нече майда мындай болор болбос бизнестерде тажрыйбасы болгон. Гип уюштуруп, канча эң көп канча таптың эле десем 5 000 сом тапкан дейт. Ошол сыяктуу уюштуруп жүргөн кезде биздин бизнеске келип калат дагы. Анан жаңы эле бизнес үйрөнүп атканда, албетте тааныштарына, жакындарына бул бизнес үчүн да айтып берсе, койчу ал юрунда аларга ишенбе, Аллахка турун. Ал деген ал интернеттен кайдан акча түшөт эле, сен жөн эле алдап колдонуп таштап коет деген ойлорду угат. Анан ойлоду көп чөгөт, бирок биз менин жубайымды жакшы тааныгандыктан аларды ой пикирин менин жубайыма ишенип айтат, ушундай деп атышат го, юрунда болбогор бизнес деп атышат го деген. Эмне көңүлүм чөктүрүп атат, булар эмне кылсам болот дегенде, менин жубайым айтат, ал адамдын аты баса Мира Исмаилова, мына баракчасын көрсөңүздөр болот, азыркы күндө кандай жашап атканын көрсөңүздөр болот өзүңүздөр. Анан айтат, Мира эже, сизге ошол койчу бул юрунда болбойт дегендер сиз ойлогондой жашоодо жашап атышабы? Сиз кызыккан жашоодо жашап атышабы деп сурайт. Десе жок дейт. Ошолордо жашагыңыз келеби? Жок. Алар жыргатып чоң акчалар таап атышабы? Жок. Саякаттарга чыгып атышабы? Жок. Анда сизге суроо. Менин азыркы күндө жашап аткан жашоом сизге жагабы десе, ооба дейт. Менин тапкан кирешелерим, менин образ жизни, мен жашап аткан ушул иште ийгиликтер жараткандарым, атактуу болгонум, блогер катары эл тааныган жагабы десе, албетте дейт. Анда сиз кимди укканыңыз туура болот. Ошол эч нерседе ийгиликке эч нерседе жетпеген, жөнөкөй гана үй кожокеси, көп болсо бир 15 000 же 20 000 кирешеге иштеген адамды укканыңыз туура болобу? Же болбосо бизге окшогон чоң суммадагы биз ал убакта 100-150 000 тегерегинде киреше таап аткан болчук ушул онлайн бизнестен, бирок уже бизде башка бизнестер да бар болчу. Анан ушундай кирешелерди тапкан адамдарды укканыңыз туура болобу десе, албетте мен сени укканым туура болот. Анда ошол сабактарды аз көрүп атасыз, сонун менин видеолорумду көрүп аткан болчу. Эртеден кечки иш жасаганча видеону коюп угуп аткан болчу. Ошолорду угуп бериңиз дагы, тиги койчу дегендерди укпай эле коюңуз. Эртең убага келгенде алардын да ой пикири өзгөрөт деп кеңешим берет. Арадан бир нече убакыт өткөндөн кийин ал алгачкы кирешесин онлайн бизнестен интернет дүкөнүндө реклама кылып табат. Тапканда тиги койчу ал юрунда деген достор дагы бизге да үйрөтчү деп келип, банкта иштеген мисалы үчүн достордун бири дагы арадан убакыт өтүп 100 000 сом кирешеге чыкты. Ошон үчүн айлана чөйрөдө кимдирбей койчу бул юрунда бул болбогор десе, көңүл бурбайбыз. Негизинен сиз кыялданган жашоодо ким жашап атат, ким үйрөтүп атат ошого. Ошол адамдарды уксаңыз, сизди дагы ошол адамдардай жашоого жетүүгө сизде мүмкүнчүлүк, шанс болот. Ушул сыяктуу видеолор жакшы болсо, комментарийге пикир жазабыз, лайк басабыз жана каналга катталабыз.